Экинчи бөлүм. Кийин 14 жыл өткөн соң мен Барнап менен кайрадан Иерусалимге барып, аяка өзүм менен кошо Титти да ээрчитип алган элем. Ал жака барышым керек экенин Кудай мага аян кылган болчу. Барганымда аттуу баштуу катары эсептелгендерине өзүнчө жолугуп, жарышка түшүп иштеп жатканым бекер эмес бекен деп, башка элдерге жарыялап жүргөн жакшы кабарымдын мазмунун аларга айтып бердим. Алар болсо Титти да грек экенине карабай, сүннөткө олтурууга мажбурлашпады. Бул маселе арабызга айрым жалган боордоштордун тыңчы сымал кирип кеткенинен улам кирип чыккан эле. Алардын максаты биздин Ыйса Машаяк аркылуу алган эркиндигибизди астыртан билип, бизди кайрадан Тоорат мыйзамынын кулчулугуна кайтаруу болчу. Бирок жакшы кабар силерге өзүнүн чыныгы маанисин жоготпос үчүн биз алардын кысымына бой бербедик. Ал эми аттуу баштуу деп эсептелгендер, мындай айтканымдын себеби алардын ким болгону мен үчүн эч маанисиз. Кудай адам өңүнө карабайт эмеспи? Тараткан кабарыма эч нерсе кошумчалашкан жок. Тескерисинче, Петрге иудейлердин арасында жакшы кабар таратуу тапшырылган сыяктуу, мага да башка элдерге жакшы кабар таратуу иши тапшырылганына ынанышты. Анткени иудейлерге элчилик кызмат кылууга Петрге дем берген Кудай мага да дал ошондой башка элдердин арасында кызмат кылууга дем берген. Мен дагы Кудайдын ырайымы боюнча элчи болгонумду таанышып, ишенгендердин тиреги болуп эсептелген Жакып, Петр жана жакандар биздин кызматташ экенибиздин белгиси катары Барнап экөөбүз менен кол алышты. Ошентип Барнап экөөбүз башка элдерге, алар болсо еврейлерге баралы деп бир келишимге келдик. Болгону алар Иерусалим жыйынындагы бей бечараларды унутпай жүрүүбүздү өтүнүштү. Мен муну өзүм да дилгирлик менен орундатчу элем. Бирок Петр Антахияга келгенде, анын айыптай турган иш кылганынан улам мен ага ачыктан ачык каршы чыктым. Ал жака Жакыптын жиберген кишилери келелекте, ал башка улуттагылар менен бир дасторкондо даам татышкан экен. Тигилер келгенден кийин еврей жердештеринен чочулаганынан улам башка улуттагылардан бөлүнүп, алардан оолактай баштады. Аны туурап калган еврей боордошторубуз да ошентишти. Петрдин эки жүздүүлүгү ал тургай Барнапты да адаштырып салды. Алардын түз жолдон адашып, жакшы кабар акыйкатына жараша иш кылбаганын көрүп, мен бардыгынын көзүнчө Петрге мындай дедим: сен еврей болуп туруп, еврейлерде эмес, башка улуттагылардай жашасаң, анда башка улуттагыларга еврейлердин жашоосун таң уулаганың кандай? Биз күнөөкөр бут парас эмес, иудей болуп туулганыбыз менен адам баласы Кудай алдында эч качан Тоорат мыйзамын аткаруу менен акталбастан, Ыйса Машаякка ишенгени менен гана акталаарын билебиз. Биз дагы Тоорат мыйзамын аткаруу аркылуу эмес, Ыйсага арткан ишенимибиз аркылуу Кудай алдында акталыш үчүн Ыйсага ишенгенбиз. Себеби Тоорат мыйзамын аткаруудан адамдардын бири дагы актала албайт. Ал эми биз Ыйсага бирүүгө менен Кудай алдында акталууну издеп жатып, өзүбүз башкалардан эч айырмабыз жок күнөөкөр болуп чыксак, анда эмне?
Maşayak bizdi günöөгө түртүп жатабы? Андай болушу дегеле мүмкүн эмес. Эгерде мен мурда өзүм жокко чыгарган мыйзамды калыбына келтире баштасам, бул менин кылмыш кылганымды айгинелеп турат. Анткени Кудай үчүн жашагандай болушум үчүн Тоорат мыйзамы мени өлүм жазасына кести. Анын алдында мен өлгөн кишимин. Мен Машаяк менен кошо айкаш жыгашта керилгем. Мындан ары мен өзүм жашабастан менин ичимдеги Ыйса жашайт. Азыркы жашаганым Кудай уулуна ишенип гана жашаганым. Ал мени сүйүп, мен үчүн өз жанынан кечкен. Муну билип туруп, мен Кудайдын ыроологон ырайымын кантип четке кагып салайын? Анткени адам баласы Тоорат мыйзамы аркылуу Кудай алдында актала алса, анда Машаяктын өз жанын курмандыкка бергени бекер болбойбу? Бекер болбойбу?